эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү студияда Жанара Эсянова. Саламатсыздарбы деп биз дагы бир жолу учурашып көрсөтүүбүздү баштасак, азыркы учурда өлкөдө кызамык илдети күч алууда. Аталган оору негизи 7 жашка чейинки балдар кабылат экен. Бирок айрым учурларда чоң кишилер дагы бул илдетке кабылып, ооруп, дене табы көтөрүлүп, айтор көйгөйлүү бир акыбалга келип калышат экен. Андыктан дал ушул оорунун жайылуусун, алдын алуусун, деги эле ага тийиштүү шарттар тууралуу кененирээк маалымат алалы деп атайын сыйлуу адисибизди чакырганбыз. Уруксат этсеңиздер, тааныштыра кетмекчимин. Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологияны көзөмөлдөө борборунун иммунопрофилактика бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Куш келипсиз, убактыңызды бөлүп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан алгач деги эле ушул кызамык оорусу жөнүндө түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул негизи кызамык оорусу былтыркы мурдагы жылдарга караганда быйыл аябай көп катталат. Мурда катталган эмес да. Ушул январь айынан баштап 2023 жылдан бери катталып келди. Азыркы күндө бизге жанагы подозрительный деп коет, баягы биринчи жанагы ССМдерде үй бүлөлүк медициналык борборлордо көрүшүп, анан кийин бул кызамык экен, кызамыкка окшош экен дегенде диагноздорду койгону азыркы күндө бизде 2205 болду да. Анын ичинен ошол эле лабораториялык жолу менен, анан клинический деп коебуз, ошондой менен да, анан эпидемиологически связанный деп коет. Ошондой катталгандардын саны 1507 болду да. Бул лабораториялык жол менен, бул түшүнүктүү эле да, лабораториялык жол менен тастыкталат да. Ал эми клинический болсо, бул дагы түшүнүктүү. Мындай караганда клиникасын карап туруп, лабораториялык жол менен карабай эле, бул корик эме кызамык экен деп коюп коюшат да. Кызамык кори. Анан негизи коомчулукта сөзүңүздү аралжы түшүндүрүү иретинде кызамыкты негизи эле коомчулукта кори деп көбүрөөк билет да. Кори деп айтышат көбүнчөсүнө. Ал эми 435 жанагы эпидемиологически связанный деп коебуз. Бул деген эпидемиологик байланышы бар. Анткени деген эгерде мындай карай турган болсок, бир үй бүлөдө бир бала ооруй турган болсо, анын үйдүн ичиндеги дагы бир 2-3 бала ооруса, ошолорду биз уже эпидемиологический байланышы бар болгон случай болуп эсептелинет. Андайдан бизде азыркы күндө Кыргызстан боюнча 435-тикинен катталды да. Эми негизи бул кори өзү европалык региондордо да катталып атат. Азыркы күндө ошо Россия мамлекетинде дагы 4000ден ашык адамда катталды. Казакстанда 2700дөй адамда катталды. Өзбекстанда да катталып атат. Турция мамлекетинде да 1500 катталды. Бул негизи өзү ушундай болуп турган оору болот да. Жок, сезон эмес. Негизи бул өзү кори управляемый инфекция деп коет да. Мындай караганда башкаруу эмдөөнүн жолу аркылуу башкарыла турган оору да. Булчу негизи жок болуш керек эле. Бирок бизде азыркы күндө эмне себептен пайда болуп атат? Эң бирден бир себеби бул ковид пандемия болбоду. Ошол убакта көп балдар албай калды да. Пандемиянын кесепетинен көптөгөн балдар албай калды. Эмдөө албай калышты. Анан экинчи себеби бул деген жанагы эле эмдөөдөн баштаткандардын көбү ушул мындай байланыштуу болуп атат. Анткени көбү албай коюп атышат. Баягы календар, улуттук календардын негизинде бизде пентавалентный вакцина бар, жана кокушный компонентке берет. Дагы ар кандай ушундай эмдөөлөргө побочный проявление деп айтабыз, жагымсыз көрүнүштөр, ошолорду бергендигине байланыштуу болуп атканын түшүнүксүз. Көбүнчөсүн болсо жанагындай религиозный деп диний көз караш менен дешип атат. Кээ бирөөсү болсо деген ошол бул вакцина бизге алынып келип аткан кандай жол менен келип атат, биз каяктан билели деген сыяктуудай ушундай бир көз караштар менен көбү ушу эмдөөдөн баш тартып, ошонун кесепетинен дагы азыркы күндө ушул көбөйүп аткандыгы ошол дагы болуп атат да. Негизи эмдөөнү ким кайсыл убакытта, канча жашында алып туруш керек? Негизи бул эми эмдөө ушул кориго каршы бизде улуттук календардын негизинде 1 жашында жазалат, анан 6 жашында жазалат да, 2 жылдан жазалат. Эгерде биз ушул ооруну анализдеп мындай карай турган болсок, жанагындай возрастной жашына карата карай турган болсок, 44-45% бул 1 жаштан 4 жашка чейинки алган балдар оорутат да азыркы күндө. Анткени бир эле жолу прививка алгандар бар арасында, анан дагы ошол жанагы эле эмдөө албагандардын кесепетинен болуп атат. Анан 1 жашка чейинки балдар
1 жашка чейинки балдар булар болсо 30% түсөт да ушул эле ооругандардын арасынан. Алар эми көбүнчөсүн 1 жашка чейин негизи бизде улуттук календарда эмнеге себептен биз 1 жашка КПК деп ошол вакцинаны киргиздик, анткени деген иммунитет, ошол ооруга каршы иммунитет энесинен балага балада пайда болуш керек болчу 1 жашына чейин да. А бул биздин азыркы убакта 6 айдан баштап ошол 1 жашка чейинки балдар ооруп атат. Эмне үчүн дегенде биз көбүнчөсүн муну байланыштырып атабыз. Ошол эле эмдөөдөн баш тарткан азыркы күндөгү мамашалар биздин ошо 20дан өйдөкү жаштагылар болуп атат. Ошолор иммунитет алган эмес. Бул вакцина аларда жок, сайылган эмес. Иммунитет жок болгонуна байланыштуу ошол балдар ооруп атат да. Андан аркындысы уже ошол 5 жаштан 9 жаштан 10 жаштан 14 жаш ушундай ишип 30 жашка өйдө дагы ооруп аткандар бар болуп атат да бизде азыркы күндө. Сиз азыр жогоруда айта кетпедиңизби, энеден балага сүт аркылуу берилет экен да ошондой. Иммунитет организм аркылуу кетет. Организм аркылуу кетет экен. Эгерде эне өз убагында дал ошол эмдөөнү алган болгондо, бирок тилекке каршы өзүңүз белгилей кеткендей ичин эле көпчүлүгү баш тартуунун артынан болуп атат. Бирок балким ошол баш тартты, кесепетке кабылды. Анан аны кандай жол менен айыктырса болот? Эмне кылыш керек? Жана дал ошол койрду дагы кайсыл ооруларга салыштырып коюшу мүмкүн да, адашып калышы мүмкүн. Ооба, бул ооруну эми негизи эгерде бир прививка алган болсо, жанагы 1 жаштан 4 жашка чейинки же 6 жашка чейинки балдар ооруп атса, алардын организминде иммунитет бар. Бир аз да болсо бар да, негизи өзү 5-10% ошол бир прививка алгандардыкынан сөзсүз ооруйт деген баягы бизде литературалык окумуштуулардын бизге берген мындай маалыматы бар да. Алар ооруп калышы мүмкүн, бирок жеңил тур менен өтөт да. Азыркы күндө ошондой жеңил тур менен өткөндөрдү амбулаториялык жол менен дарылап атышат, үйүндө деле дарылап аткандар бар. Ал эми жанагындай өтө оорураак кеткендерди бизде стационарларда инфекционный жугуштуу оорулар больницасы бар го, ошол жактарда дарыланып атышат азыркы күндө. Негизи ошол эле кызамыктын алдын алуу максатында айта кетсек, эмдөө экен. Негизи эле ошол белгилерин айта кетсеңиз, кандай белгилер, кандай клиникасы чыгат? Бул корид деп коебуз, бул эми айтып атабыз жугуштуу оору деп. Бул деген аябагандай мындай орусча айтканда высококонтагиозный деп коебуз да. Высококонтагиозный деген жугуштуу жагынан аябагандай бат тарайт. Эгерде ушундай биз мынакта отурсак, лестницадан кетип бараткан больной болсо деле, если не привитой мындай прививка албаган болсо, сөзсүз түрдө жууп калышы мүмкүн да. Бул ушундай оору болуп эсептелинет. Анан эми оорунун белгилери биринчи жанагындай вирус инфекция сыяктуу болуп башталат. Жөтөлөт, температурасы көтөрүлөт. Анан сып чыкканга чейин ошо бизде кичине оорураак болуп калат да, муну мындай диагностировать эткенгечи, аныкташ үчүн. Ошон үчүн жанагы аллергическая реакция же болбосо кызылча деп коебуз, жана краснуханы, ошону менен же ветрянка деп, анан бирок сып чыкканга чейин да, сып чыккандан кийин уже белгилүү болот. Ал пятностопапулезный сып деп коебуз, мындай жыш майда болуп, анан өйдө жактан ылдый карата бүт денесинин баарына жайылып кетет да. Ошол чыккандан баштап анан оорулук кичине жеңилдей баштайт. Сып кандай чыкты ошондой. Бирок бул эми жанагындай жугуштуу болуп, чыкканга чейин дагы, чыккандан кийин дагы бул оору жугуштуу болуп эсептелине берет да. Ошон үчүн жанагы инкубационный период 7 күндөн 21 күнгө чейин деп атканыбыз ошол да. Өзү оору жуккандан баштап клиникалык белгилери пайда болгонго бул 7 күндөн 21 күнгө чейин. Эми бул боюнча деген эми буну биз деген азыркы күндө биз бул ооруну кантип токтотобуз деген мындай маселе да. Эми буга чейин ошол өзү негизи мындай территориальный расположение боюнча айта турган болсок, кайсы биздин ушу Кыргыз Республикасында кайсы региондордо көп болуп атат. Биринчи Ош областында көп болуп атат да, ушу 500гө жакындап калды. 500дөн ашып кетти, 564 ушул Ош областында. Булар жаңы балдар, же чоңдордо бар? Чоңдордо бар. 30 жаштан өйдөкүлөр 47 адам болуп атат да. Анан 20-29тар ошо 68, ошол жанагы 1507-нин ичинен. Анан Ош шаарынын өзүндө да болуп атат. Анан келен үчүнчүсү ошо Бишкек шаарында, бизде азыркы күндө 320дай адам катталды да ошол менен. Анан эми азыркы күндө биздин бул ушул ооруну кандай кылып жеңебиз? Дагы деле эмдөө, эң биринчи эле биздин эмдөө ушу эң чоң мындай ролду аткарат да. Эмдөө алдырыш керек деген. Ошон үчүн азыркы күндө бизде республикалык эмдөө борборунун
эмеси менен да мындай иштеп аткан ошол протокольный поручение деп коебуз Минздравдын. Ошонун негизинде өзү Россия Федерациясына кат жазылганда 50 000 доза моновакцина деп коебуз, только кореле вакцинаны алып келип берсин деген. Пока бирок бул келе элек бизге. Анан экинчи дагы ошо өткөн июль айында письмо жөнөтүлдү. Бизде страновой заявка деп коебуз. Ошо өлкө заявка берет, жанагы международный фонд бар, глобальный альянс вакцина и иммунизация деген. Ошол жакка ушул биздин жанагы эле саламаттык сактоо министерствосунун протоколдун жыйынтыгын менен анан бизге азыркы күндө ошол колдоо көрсөтүп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар эмеспи биздин Кыргызстанда да, ошолордун жардамы менен ошо эки этап менен вакцина келе турган болуп атат. ККВ деп коебуз. Бул жана кызамыкка дагы, кызылчага дагы каршы кете турган вакцина болуп атат. Бул биринчи этапта эми бизде ошол Бишкек, Чуй, Ош область көрөт, ошол 4 регионду. Баягы эң масса болуп аткан, эмдей турган болуп атабыз. Буюрса ошо сентябрь айынан башталат да бул. Ушул жерден анда кененирээк айта кетсеңиз, мынакей эмдөө өзүңүз белгилей кеттиңиз 1 жашында, 7 жашында депчи. Ал эми өз убагында эмдөө албаган чоңдор, ошол эле 16, 20, 30 жаштагылар да алса болобу бул эмдөөнү? Аларды дагы ошол жанагы биз мен айтпадымбы, Российский Федерацияга жаздык 50 000 дозаны деп, ошол чоңдорго карата кетире турган вакцина болчу да, чисто коревой вакцина деп. Андан башка дагы бизде ушул экинчи этап боюнча айтайын. Экинчи этапта болсо буну январь 2024 ушу башка региондорго, Баткен, Чуй, Баткен, Талас, Жалал Абад, ушул Ысык көл, ушул региондорго дагы дополнительный иммунизация деп коебуз. Ошол фонд бизге жана гуманитарный жардам берген ачпайбы, ошолор аркылуу буюрса ошол жумуш жүргүзүлгөн турат да. Бул эми негизи 9 айдан баштап 7 жашка чейинки балдарды эмдейбиз го деп атабыз. Ал эгерде Россиянын бизге ушул жардам көрсөтүп калса, Россия мамлекети, анда биз дагы чоңдорду дагы эмдешибиз. Түшүнүктүү. Негизи бул ооруну жаш балдарга караганда улуулар оорураак көтөрөт окшойт, Себеби эмне? Бул эми өзү деген мындай караганда баягы балдардын оорусу деп коебуз да, детский инфекция деп. Ошон үчүн жана 1 жашта, 6 жашта эмделип атпайбы. Анан эми кээ бирөөлөр ушул убагында албай калган болсо, бизде негизи 2001-2002 жылы почищающая национальный кампания иммунизации деп жүргүзүлгөн. Ушул Кыргызстан боюнча анткени деген ошол кездерде 97-98 жылдарда дагы бизде аябагандай көбөйүп кеткен да бул оору. Ошондо ушул биздин мамлекет ошондо решение мындай чечим кабыл алып, ушул улуттук эмдөө күндөрү деп жүргүзүлгөн. Ошондо дагы бизде бүт возрасттардын баарын чоңдорду ушу 40 жашка чейин алып камтыганбыз да. Андан башка ошол кездерде дагы женщин детородного возраста деп краснухушный вакцина деп жана кызылча оорусу менен дагы эмделген 35 жашка чейин. Андан кийинки кампания ушу 2015 жылы жүргүзүлдү. Анда дагы 200 000ден ашык, ушул Бишкек шаары боюнча эле 200 000ден ашык адам эмделген да. Анан ошонун арасынан бизде ушул жанагы 10-20% эмдөө албай калгандар бар да, ар кандай причиналар менен, ар кандай себептер менен албай калгандар бол. Ошолор мына азыркы күндө бизде мындай караганда дагы ооруп аткандар ошондон болуп атат да. Иммунитет жок да, ошон үчүн ошол чоңдор дагы ооруп аткан ошол себептен болуп атат. Негизи эле бул өзүңүз айтмакчы абдан коркунучтуу оору экен, эгерде ушунчалык тез жугуштуу, жеңил жугуштуу оорулар болгондуктанчы. Анан негизи азыр күрөшүү жүрүп жатат да толук кандуу. Бул эң негизгиси эле бул ошол эле инкубационный период, ооруп жаткан жаран өзүнүн территориясынан, аймагынан чыкпай, өзүнүн коопсуздугу үчүн, элдин коопсуздугу үчүн үйүндө болсо, эң биринчиси. Андан кийин вакцина алса, эмдөө алса, жакшы экен. Эгерде бул жеңил жуга турган оору болсо, азыркы кезде өзгөчө улуулар ушунчалык оперативдүү болуп, жашоо тиричилик деп чуркап жүрбөй, ким билет, жөтөлүп коюп жүргөндөр канча жүрөт, көпчүлүк болуп кетсе канчага жеткенде карантинге жабылат бул акыл? Бул менин оюмча, бул жеке оюм да, карантинге жабыла тургандай убакытка жетпейт окшойбуз деп атам да. Анткени деген буюрса да. Анткени бизде баягы 2015 жылы Бишкек шаарында эле 7 000ге чыгып кеткенбиз, Батта эле чыгып кеткенбиз да, аябагандай көп. Ал эми азыркы күндө ушул 350 менен ушундый кичине мындай ограничение болуп турабыз. Анткени чоңураак адамдарда кичине да болсо да иммунитет бар болуп атат да. Анан эми ошо сиз айтып аткандай жанагындай взрослыйлар, мындай чоң адамдарда дагы иммунитет жок болуп
болуп ошо жөтөлүп коюп мынтип жүрүп деле кичинекей балдарга жугузуп атат да. Азыр тем более мындай караганда жайкы убакыт болуп көбү мындай ушу жаш биздин ата-энелер ушундай бир көңүл бурушпайт экен көп нерсеге. Температура болуп мындай сып чыгып атса деле ушундай болуп атат эчтеке болбойт деп туруп көлгө кетип калгандар канча болуп атат эс алып. Болбосо көл менен нарында бул негизи жок болуп турган. Бир аз убакыттан бери эле ошолордо да пайда болду да, ушул региондордо да. Бизде деле жок болуп турду. Ушул январда башталган биринчи мындай аз-астан болуп эле мындай кармап турганбыз. Анан могу апрель айында Ош областынан бизге да бир ушул Бишкек шаарына туристтик сезон башталганда келип калды да, бир ошол больной оорулуу келип калып эле ошондон дагы больницада жаткан, бир палатада жаткандардан жугуп эле анан ошентип тарап кетти да. Ушундай тарап кетет аябагандай. Бизде бул внутрибольничный заражение деп коебуз, больницалар аралыктагы. Ошол көбүнчөсүнө ушундай болуп тарап атат да азыркы күндө. Анткени мындай эле карап көрсөңөр өзүңөр деле. Бир эле отделенияда бир 35-45 бала жатат дейли. Бир палатада же экинчи палатада ушундай вирусный бир признактар менен балдар жатат, бирок аларды доктурлар пока тиги көрдөп кое албай атат. Анткени деген сып чыга элеке эчтекеси билинбейт. Кээ бирлер жанагындай жеңил түрмен өтүп кетсе билбейт. Бирок ошол 45 баланын ичинен канча бир проценти, бир 10%, например, албаган болсо ошолорго сөзсүз түрдө жугат да. Анан алар чыккандан кийин кайта башкаларга жугузуп эле ушундай болуп кетип атат да азыркы күндө. Кадимгидей бумеранг эле болуп атат. Ушундай болуп атат да. Ошон үчүн жана сиз туура айттыңыз, жанагы үй бүлөдө өздөрү ошол ооруп калса чыкпаш керек экен дегенде. Эми биздин үй бүлөлүк медицина борборунундагы ошо дарыгерлер дагы ушул направление менен иштешип атат да азыркы күндө. Анткени биз айтып атабыз да, мына бул жерде ошол көр чыкты дейлик. Анын деген кошуналары бар, подъездде жашаган адамдар бар. Ошолорго информация бериш керекпиз. Жок дегенде эки жакка чыкпай турсун, эч ким менен катташпай турсун. Анткени 7 күндө 21 күнгө чейин чыдап койсун кишине. Анан бүттү көрүп өтүп кетсе дагы анан уже токтолуп калат эле десек, андай болбой жатат да. Биздин элдерибиз дагы мындай серьезно мындай кандайдыр бир кабыл албай жатышат да мунучу. Бул оорунун негизи жеңил түр менен өтүп кеткенде жакшы болуп атат. Ал эми 1 жашка чейинки балдардыкы аябай эле оор өтүп атат да. Баягы ушул азыркы убактан пайдаланып айтып коеюнчу, бир мамаша мындай апага келип, жаш эле да бизден, биздин доктурга кайрылыптыр. Силер мага ушундай айтып койгонуңарда мен прививканы жасатып койсом болмок экен. Азыр жасатсам болобу деп. Урматтуу ата-энелер, өзгөчө жаш ата-энелер демекчибиз, кулагыңыздарга алтын сырга адистен кеңеш. Ошо азыр жасатсам болобу депчи. Мен азыр эле алайын. Анан дагы айтып коет дейт эми деп. Акчасын төлөп берет элем деп. Акчасы жок эле, бесплатно, акысыз жасалып атканда жазып алышпайт да. Анан бала ооруганда ошентип чырылдап атат да. Болбойт да ооруп аткан учурда эмдеп алган болбойт. Мисалы үчүн азыркы кезде азыр балким биздин эфирибизден көрүп, айрым ата-энелер ушул коопсуздук үчүн балдардын баары эмдетейин десе, азыркы кезде вакцина барбы балдарда эмдеген? Бар. Азыркысы толтур эле бар. Анан экинчи айта кетчү нерсе, ушул бизде ушу жаш ата-энелер аябагандай абдан мындай агрессивдүү да болуп баратышат да. Эмнегедир биздин закондо бар экен, биз деген оказывается имеем право, биз отказ бергенге дейт да. Ошол эле убакта бирок алар балдардын правосын дагы мындагы ушумлять этип атат да. Эмне үчүн дегенде, ал баласын уже сактап койсо, жанагындай оор түрү менен баласы кыйналып оорубайт эле, же болбосо ар кандай антибиотиктерди албайт эле да. Бизде андай кылбайт. Жок, мен албайм дедимби, албайм деп эле ошондой кылып албай коюп аткандар толтур болуп атат да. Мисалы үчүн кээ бирөө диний көз караштагылардын эмне себептен баш тартып аткандыгы түшүнүктүү. Ал эми жөнөкөй жарандар эмне себептен, причинасы, себеби эмнеден болуп атат? Эмнеге алар дал ушул эмдөөдөн качып атышат? Себеби көбүнчөсүнүн мындай бизге деле ушундай кээ бирде вопрос, мындай суроолорду беришет да. Бизде лаборатория жок да. Анан силер кайсы вакцинаны алып келип атасыңар дейт. Хотя өздөрү деле ушул эле вакциналар менен убагында эмделген да аларчы. Анан биз айтабыз, бизде лаборатория жок болгону менен ошол эле вакциналарды биз канча жылдан бери колдонуп келатабыз, өнүккөн мамлекеттерден алып атабыз. Индия десе эле биздикилер айтат, ой бул аябагандай ушундай мындай аябай слабый өлкө, анан эмне силер буга. Зато алардын деген заводдору аябагандай укмуш өнүккөн да. Көп медицинасы абдан өнүккөн. Көп вакциналар бизге ошол Индиядан келет, Кореядан келет, Япониядан келет. Анан аларды атайын орган бар да, регуляторный орган деп коебуз. Европалык ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму атайын комитеттери бар, комиссиялары бар. Ошолор баары текшерип туруп, анан ушул вакцина сертифицирован
тапкан деп берилет да, сертификат алды, буну текшерилди, канча деген этап менен анан деген алса болот деген. Анткени биз буга чейин деле мен көп эле жерден айтып келдим, бул вакцинанын бардыгы негизи текшерилип келет, поэтапно. Биринчи деген ошол эле жанагындай добровольец деп эми малга жүргүзүлөт, эң биринчи доклинический этап деп коебуз. Текшерүүсүндө негизи малга жүргүзүлөт, малга жүргүзүлгөндөн анан адамдарга биринчи этапта деген ошол эле клиникасын текшерип көрүшөт, кандай жукканда кандай болот экен. Анан кийин побочный проявление деп коебуз, анан анысын текшеришет, анан эффективдүүлүгүн текшерилет, анан безопасность текшерип, ошентип 4-5 этап менен текшерилгенден кийин гана анан бүт өлкөлөргө берет да, бул вакцинаны колдонгонго болот экен деген. Ошондон гана алып келип анан биздикилер ушуну колдонуп атат да. Кадимки документимен эгерде мисалы үчүн кайсыл бир жараны эмдөөгө барганда сиздерден же болбосо ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан ушул мен алып аткан дары жөнүндө аныктама бергиле десе, ошондой талап кылсак болобу? Болот, ал сертификатта эми. Биздин өзү көрсө, биздин Кыргызстанда департамент лекарственного обеспечения деп коебуз го, ошол департамент алар болсо бардыгын карашып, ошол вакцина, бул вакцина жөнөкөй эле келбейт да, атайын температурада сакталат. Буларды дагы аябай карайбыз. Бүт жерлердин баарында, медпункттарда бүт жеринде карашат да. Анан, например, чыккандан баштаган от производителя деп коебуз, до использования прививочного пункта, например, ошол жактан келгенден баштап при эмдөө пунктуна келгенге чейин определенный ушундай температура условия менен келет. Анан ошол келгенден кийин гана биздин Кыргызстанга келгенде, пока биздин ошол департаменттеги иштеген адамдарыбыз буну көрүп, өздөрү ошол бардыгын документасын дагы текшерип, жанагы температурдук режимдердин баарын сактоо режимдерин баарын текшергенден кийин гана анан Кыргызстандын аймактарына жерлерге болот деген сертификатты беришет да. Түшүнүктүү. Анан дагы эле ошол кайра ошол кызамык оорусуна кайрыла турган болсок, азыркы учурда бул оорунун жайылып аткандыгынын биринчи симптому бул ошол эле баягы туристтик азыркы кездеги мезгилдин дагы влияниясы бар экен, таасири. Анткени бир адам ооруп калса, экинчи адамга жуктуруп тез экен да. Андан сырткары бул оорунун жайылуусу климатка да таасир этиши мүмкүнбү? Климат таасир этиши мүмкүнбү ооруга? Негизи өзү азыркы вирустарда бир башкача болуп калды да. Мурунку убактарда биз вирустар ушундай пайда болгондо, ушул кор менен ооруп баштаганда, кышында ооруп калса биз айтат элек да, ушу жай келгенде бул вирус жок болот. Анан бүттү кичине неметип калат дечү элек да. Анан азыр болсо деген ковид деле ушундай кышында эметпейт деле, анан жай болгондо күчөп кетет. И бул оору дагы ушундай болуп атат да. Эмне үчүндүр же бул эмнегедир азыркы жанагы ковид менен көп адамдардын бардыгы ооруп, ушу иммунитет түшүп кеткендигине байланыштуу болуп атканын билбейсиң, же мындай адамдардагы ушундай миграция көп болуп, бири-бири менен катташ эки жактарга көп барып аткандыгына да байланыштуу болот. Ушундай нерселер көп болуп атат азыр. Ички миграция. Анан негизи эле ар бир оору кайдан пайда болгондугун сөзсүз түрдө дарыгерлер эң биринчи кезекте изилдеп чыгат эмеспи? Мисалы үчүн бул ошол Бишкекте, көлдө жайылгандыгы ошол туристтик негизде башталгандыгы аныкталды. Ал эми Ошто кандай себептерден улам, кимден улам, эмне болуп пайда болот? Негизи эле бул оору өзү каяктан пайда болот? Бул эми вирусный инфекция деп коебуз да. Жана айтпадым эң башында, ушул бизде Россияда болот. Жөн эле адамдар эч ким оорубайт, жөн эле жүрөт, анан бир адамга каяктан эмне болуп чыгып калат? Ал эч жактан чыккан эмес. Бул деген жашайт да, бул вирус деле жашайт. Ковиддин вирусу жашагандагыдай эле бул абада жашайт да булчу. Анан бир адамда иммунитет жок болсо ошого чап жармашат бул деген вирус да. Анан эле бүттү, ошол адамда жүрөт дагы 7 күнө 21 күнгө чейин жанагынтип клиникасы пайда болгонго чейин да бир адам менен пайда болот. Ошентип анан көбөйүп кетет да. Бул эми негизи Ош жакта болсо деген өзү мындай источник инфекцияны мындай табылбай калат да, кедеч каяктан эмне болуп кеткен. Анткени миграция внутренний, ички миграция көп болуп атпайбы? Например, Бишкек шаарында дагы ушул эле Турциядан келген же болсо ошол эле Казакстандан келген дейли десек, өзүбүздөн эле Ош областында деле ошол биздикилердин барып келгендигинен ушундай пайда болуп кетип, анан жанагы эле стационарлардын ичиндеги жана внутрибольничный заражение деп атпайлыкпы, ошол жактан көп болуп кетти да булардыкы дагы. Анан да эң коркунучтуусу мында болот го, азыркы кезде мынакей сиздер айтып атасыздар, ошо божомол, ошол кызамык деген эсептөө 2005 адам депчи, божомол маалыматтар боюнча.
коркунучу азыркы кезде канчалаган адам жөн эле доктурга барбай эле өзүм эле дарыланам, жөн эле жөтөлү болуп атат, меники аллергический ушундай кармап турат деген сыяктуу негизде жүргөндөр канча. Эгерде мисал үчүн ошондой учурлар болуп калса, эң биринчи эмне кылыш керек? Симптомдорун дагы бир жолу кайталап койсоңуз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Анан кимге кайрылыш керек? Ошол маалыматтарды айтып койсоңуз. Бул деген симптомдору бул кызамыктын негизи эле биринчи жана айттым, катаральный период деп койдук, вирусный инфекция деп айттык. Мурду бүтөт, жөтөлөт, температура болот. Өзүлөрү деле ошону байкаса болот. Гриппке окшош. Кадимки эле грипп менен башталат. Анан эле организмде сып пайда боло баштайт, жана темгилдерчи кызыл-кызыл, жыш-жыш болуп эле анан өйдө жактан ылдыйды көздөй кетет да. Анан ал убактарда деген бизде үй бүлөлүк медициналык борборлору бар. Бүт жерлердин баарында ошолор иштеп атышат. Азыр барып участковыйга барабы, же болбосо звонок этип сурайбы, мынакей азыр мен момундай болтам. Негизи катташпай эле коюш керек да. Барып ал жерге барса дагы кайра эле дагы деле здоровый жанагындай ден соолугу чың балдар келет, прививкага келип калат, же болбосо өнөкөй эле келип көрүнөйүн дейт. Аларга да кайра жугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушундай нерселер. Ошол эле доктурга жугуп. Ушундай нерселер болуп атканда, негизи звонок этип сурап көрүп өздөрү деле мен ушундай болтам деп, анан самостоятельно жанагындай общественный транспорт менен кетпеш керек да. Жок дегенде же такси менен, же болбосо өзүнүн машинасы менен. Биз доктурларга дагы азыркы күндө ушул эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеп аткандарга айтып атабыз. Жеңил түр менен болсо үйүнө жөнөтөсүңөр. Эгерде оорураак түр болсо анда станция жана тез жардам машинасы болот эмеспи, ошол менен алып барып туруп эле больницага жаткырышыңар керек деп. Антпесе болбойт, антпесе общественный транспорт менен кетип деле аткандар бар болуп атат да, толтура эле андай нерселер. Азыркы кезде чынында эле туура белгилей кеттиңиз, абдан жакшы маалымат болду деп эсептеймин. Анткени ар бир ата-эне көрүп жатат, көбүнчөсү азыр эми баары болбосо дагы айрым учурларда дал ушул жаш балдар жөтөлүп, мурдулары бүтүп, кээ бир учурларда айрымдарында дене табы көтөрүлүп, кайра түшүп калган учурлар болот. Ушул учурларда толук кандуу балаңызды сакайтамын, айыктырамын, дал ушул кызамыктан алдын аламын десеңиз, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлерге коңгуроо чалыңыз дагы балаңыздын болуп жаткан акыбалын, же болбосо өзүңүздө ошондой кандайдыр бир акыбал болуп жатса, бул тууралуу эмне болуп жаткандыгын, аны кантип айыктырыш керек, бул кайсыл вирустун түрү экендигин дал ушул дарыгерлерге чалып алдын ала маалымат алыңыз. Анткени сиздин коопсуздугуңуз бул сиздин жакындарыңыздын жана деги эле мамлекеттин коопсуздугу болорун эсиңизден эч качан чыгарбаңыздар демекчимин. Анан соңунда биздики бир суроо, себеби буга чейин дагы бизде көптөгөн көрүүчүлөрүбүз ушул боюнча кайрылган эле. Ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна мисалы үчүн бизде ички миграция күч алып жатпайбы? Айрымдар мисалы үчүн үйлөрүндө батир, квартирада турушат. Анан алар ошол районго тийиштүү үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барса, аларды кабыл албайт экен. Бул учурда эмне кылыш керек? Негизи андай болбош керек. Кандай келсе ошондой кабыл алыш керек. Ошондой бизде бар да. Независимо от того, что регистрациясы барбы, жокпу, ошол эле үй бүлөлүк дарыгерлер тобу квартирада жашаса да жакын турган жерге сөзсүз түрдө кабыл алыш керек деген. Эгерде ошондой случайлар болуп калса, ошондой неме катталып калса, бизге чалышсын. 54 65 21 биздин жумуштагы телефонубуз бар. 65-21. Мынакей толук кандуу маалыматты алдыңыздар. Эгерде чынында эле ушундай көйгөйүңүздөр жаратылса, дагы бир жолу кайталап коелу, 54-65-21 номерине чалып, өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөрдү билдирсеңиздер болот демекчимин. Дагы сизге терең ыраазычылык билдирмекчимин. Чынында эле абдан жемиштүү, жакшы маалымат болду. Азыркы учурдагы ушул актуалдуу маселелер бул маек аркылуу биз көптөгөн ушул оорулардан алдын алдык деген ишеничтемин. Эскерте кетсем, урматтуу көрүүчүлөр, студиябыздын мейманы Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологияны көзөмөлдөө борборунун иммунопрофилактика бөлүмүнүн башчысы Бурул Асыкбекова болду. Ал эми биздин тема баягы дал ушул кызамык оорусун алдын алуу жөнүндө сөз болду. Мен ишенем, бүгүнкү биздин эфирибиз сиздерге толук кандуу пайдасы тиет деп. Ал эми кызматыңыздарда мен Жанара Эсенова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.